Карасаев 1901 жылдын 5-январында азыркы Сокол областынын Түп районуна караштуу Кеңсу айылында төрөлгөн. Ленинграддагы Эникут атындагы чыгыш институтун бүтүргөн. 1921-22 жылдары Кеңсу айылдык революциячыл комитетинин төрагасынын орун басарлык кызматын аткарган. 1923-25 жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтун окуган. Бул институтта окуп жүрүп, Эркиндөө гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчу факультетинде кыргыз тилинен сабак берген. 1927 жылы Карасаев Бакуда өткөн Жаңы түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. 1951-74 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Карасаев Кыргызстанда сөздүк ишине негиз салгандардын бири. 1966 жылы Карасаев тарабынан чоң кыргыз орфографиялык сөздүгү жарык көргөн. Кыргыз ыр түзүлүшү боюнча терминдердин уюткусу Карасаев тарабынан иштелип чыккан. Ал ошондой эле элдик оозеки чыгармаларды жыйноо, котормо иштеринде кыйла салым кошкон. Семетей бас болгон жомок дастандарды жазган. 1931 жылы Айтылуу Манасчы Саякбай Каралаевди Фрунзе шаарына алып келип, маданий илимий журтчулукка тааныштырып, андан Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Эмгек Кызыл Туу ордени медалдары менен сыйланган. Улуттук илимий академиясынын ардактуу академиги, Бишкек гуманитардык университети, Каракол шаарындагы Кыргыз-Түрк лицейи Карасаевдин ысымын алып жүрүшөт. Хусейин Карасаев 1998 жылы каза болгон.